Поднимите правую ручку. Повернулись друг к другу, повернулись друг к другу. Нет. На счет 3 даем пятюню. Раз, два, три. Бүгүнкү күндө мектеп бүтүрүүчүлөрдүн негизги көйгөйлөрүнүн бири бул окуу жайды жана кесипти туура тандоо болуп саналат. Бүгүн Бишкек шаарында дал ушул маселени бир аз да болсо жоюу максатында кесиптердин жана адистиктердин жарманкеси болуп жатат. Бүгүн биз сиздерге Кыргызстанда кайсыл кесиптерге суроталап күч жана алар бир айда канча айлык маян алышы тууралуу кененирээк айтып беребиз алдыда. Номер 28 мектеп лицейинин 11 классында окуучусу Айназик Мирбек кызы бүгүнкү жарманкеге кесиптик лицейлер, колледждер тууралуу маалымат алуу үчүн келген. Бул жака келген максатым колледждердин, лицейлердин профессияларын көрүп, жана өзүмө жаңы информация билгенге келдим. Жана ошондой эле бул жактан көптөгөн колледждерди көрдүм, ичинде кандай факультеттер бар экенин билдим. Бүгүнкү жарманкеге Бишкек шаарынан 30дан ашык кесиптик лицейлер жана колледждер келип, мектеп окуучуларына өздөрүнү жарнамалап, шарттарын, мүмкүнчүлүктөрүн айтып беришти. Номер 98 кесиптик лицейдин окуу тарбия иштери боюнча директорунун орун басары Мээрим Равшанованын айтымында, номер 98 кесиптик лицейинде бүгүнкү күндө суроталап жогору болуп жаткан кесиптерге адистерди кыска мөөнөттө даярдап чыгарышат. Ошондой эле окуу программасы басымдуу бөлүгү практика жүзүндө жүргүзүлөрүн кошумчалады. Биздин окуу жай 10 айлык мөөнөттө окуй турган мекеме, IT тармакта жана сфера обслуживаниянын окутабыз. Компьютерга байланыштуу кесиптердин баардыгын беребиз. Окуу мөөнөтү 7 ай лицейде, 3 ай практикага жөнөтөбүз. Практика менен биз камсыз кылабыз окуучуларды. Андан тышкары балдар окуп атканда эле практика жүзүндө уже бизде окуй башташат. 70% окуу практика жүзүндө жүрөт. Эмне үчүн кесиптик лицей десек, анткени азыркы күндө рынокко керектүү кесиптер, компьютер оңдой турган, охрана, пожар, сигнализация, видеонаблюдение кое турган балдар керек, веб-программист аябай көп керек болот. Андан тышкары графический дизайнер деген курсту былтыр ачканбыз, быйыл уже 2 группа болду. Номер 10 Сүймөнкул Жокморов атындагы кесиптик лицейдин мугалими Шаиева Жапаранын айтымында, ал иштеген кесиптик лицей 2 багытта билим берет. Ошондой эле узак мөөнөттүк жана кыска мөөнөттүк окуу программалары бар. 2 бөлүмдөн турат. Негизги кесипти даярдоочулар, адистиктерди даярдайбыз биз, поварларды, кондитерлерди, чачтарачларды. Бул биринчи бөлүмүбүздө даярдалат. Ал эми экинчи бөлүмдө болсо элдик көркөм кол өнөрчүлөр бөлүмү, бул бөлүмдө болсо жыгачтан көркөм буюмдарды, зергерчилик, булгардан көркөм буюмдарды, тикмечилик, тигүүчүлүк жана улуттук буюмдарды жана улуттук кийимдерди даярдоо кесиптерин даярдап чыгабыз окуучуларды. 9-11 класстын базасында 2 жылдык жана 10 айлык группаларыбыз бар бизде. Билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Авазбек уулунун айтымында Кыргызстанда жалпы 150дөй колледж, 100дөн ашуун кесиптик окуу жайлары бар. Аларда 33 миңдей окуучу окуйт. Министрдин орун басарынын айтымында бул сан аз, анткени өлкөдө жумушчуларга болгон суроо жогору. Ошондой эле Расул Авазбек уулу колледждердеги жаңы өзгөрүүлөргө токтолду. Биздин кесиптик лицейлерге былтыртан бери биз бир топ жаңылыктарды киргизе алдык. Ал жаңылыктар кайсы? Биринчиси 9 класстын базасында бүткөн балдар 3 жыл окучу эле. Былтыркы жылдан баштап 2 жыл окуп калышты. 1 жылга кыскарттык биз. 1 жылга кыскарттык, бирок ошол эле аттестатты мектепти бүткөндүгү жөнүндө анан диплом алып чыга алышат. Андан сырткары программаларды өзгөртүп атабыз. Мисалы, мындай деген бир дем менен жашашыбыз керек деп эсептеймин да. Ар бир кесиптин ээси бул ишкер болуш керек. Мисалы, көрүп атасың жерде кол өнөрчүлүк буюм тайымдарды. Аны жасап эле тим болбостон аны сатууну да билиш керек, ишкердик да билиши керек да. Мына ушундай өзгөртүүлөр аркылуу гана биз ийгиликтерди жарата алабыз деп эсептейм. Эксперттердин айтымында бүгүнкү күндө Кыргызстанда эң көп айлык ак алгандар дал ушул кесиптердин ээлери. Мисалы, Бишкек шаарында иштеген ашпозчу менен ширетүүчүлөр орто эсеп менен бир айда 30 миңден 70 миңге чейин алат. Курулуш тармагында иштегендер бир айда эң аз 50 миңден жогору алат. Ал эми чачтараш, тейлөө кызматтарында эмгектенгендер бир айда 40 миңден жогору айлык ак алышат. Кесиптердин жана адистердин жарманкеси өлкөнүн бардык аймактарын кыдырып, жергиликтүү тургундарга, окуучуларга маалымат берерин уюштуруучулар эскертти.
Азамат Ибраимов, Беназир Хадлова, Марал телеканалы.